Başçısı Adambayev Almazbek Şarşenovich. Oturunuzlar. Armiya, Metin saqçılığında Kırgız Respublikasının Kurallı Güçlerinin 25 yılına arnaladi. Armiya bayraklarının memleketlerinden işelimli türkübü, elin tırştığının jana beylik jaratman emgeginin kepildigi bolup kelgen. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү өткөн кылымдын 90-жылдардагы кыйынчылыктарды, оорчулуктарды жеңип, өлкөнүн мамлекеттик көз карансыздыгынын, аймактык бүтүндүгүнүн жана улуттук коопсуздугунун кепилдиги болуп калды. Ошондой учурда Кыргызстандын армиясынан калыптануунун, чыңалуунун, такшалуунун катаал жолун басып өтүүгө туура келди. 1991-жылы өз карансыздыгына ээ болгондугун жарыялоо менен Кыргыз Республикасы дүйнөлүк коопчулуктун толук укуктуу мүчөсү катары өзүнүн улуттук армиясынын түзүлгөндүгүн жарыялады. Өлкөдө Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн камсыз кыла ала турган, учурдук талаптарына жооп бере ала турган ыкчам жана күчүрмөн армияга муктаждык пайда болду. Kurallı güçlerin tüzüğünün tүйшүктүү жолундагы биринчи кадам 1992-жылдын 13-январындагы Республиканын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетин түзүү жөнүндө мамлекет башчысынан жарыялоо болгон. Анан ушул эле жылдын 29-майында өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоодун негизинде Советтик армиянын аскер бөлүктөрүн юрисдикцияга алуу жөнүндө экинчи жарлык чыккан. Бұл мамлекеттин аскердик тарыхында жаңы баракта ачкан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнү катары белгилене турган окуя болду. Өз карансыздык жылдарында жаш армиянын энчисине көптөгөн кыйынчылыктар, сыноолор туш келди. Түзүлгөнүнө 1 жыл айланбайды биздин аскер кызматчыларыбыз биринчи күчүрмөн тапшырманы аткарууга киришти. Кыргыз өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган мамлекеттик чек арасынын 100 чакырымдык аймагын кайтарууга алышты. Бұл чегара кызматын алар 5 жыл бою бийик тоолуу катаал кыйматтык шарттарда аткарышты. 1999-жылдын февралында тынчтык сактоо миссиясын ийгиликтүү аткарып өтүп, биздин аскердик контингент Тажикстандын аймагынан аман эсен чыгышты. Ал жылдары биз өз аймагыбызды кайтаруу боюнча чегара кызматында зор тажрыйбаларды топтой алдык. Ошентип дароо эле 1999-жылдын 19-мартында Кыргыз Республикасынын чегара кызматы жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасы жөнүндө мыйзамда кабыл алынды. 1999-жылдын 28-майында мамлекет башчынын жарлыгы менен өзүбүздүн чегара кызматыбыз түзүлдү. 1999-2000-жылдар куралдуу күчтөрдүн күчүрмөн даярдыгын сындан өткөргөн жылдар болду. Баткен окуяларынын учурунда биздин аскер кызматчыларыбыз жетилүүнүн олуттуу экзаменден өтүштү. Ошол учурда алар тоо шартында террорго каршы операцияларды жүргүзүүнүн баалуу тажрыйбаларына ээ болушту. Эң кеңсиси, эл аралык терроризмдин миссиясын кайтаруу менен республикабыздын аймактык бүтүндүгүн сактап калышты. Мамлекет өз улуттарынын күчүрмөн оор кызматын татыктуу баалай алды. Көптөгөн кыргызстандык аскерлер жогорку мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүштү. 2005-2010-жылдардагы саясий оор кырдаалдарда куралдуу күчтөр мамлекеттик ишенимдүү тиреги болду. Армия бейтараптыкты сактоо менен өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын аткарууну уланта берди.
коомдук саясий кырдаалды турукташтырууга жана өлкөдө өзгөчө кырдаал режимин камсыздоого активдүү катышты. 2010 жылдын апрель жана июнь айларындагы кайрылуу күндөр аскердик реформалоо процессине тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизди жана бизге кандай куралдуу күчтөр керек экендигин көрсөтүп турду. Бизге окутулган, жакшы куралданган жана чакан, өзгөчө кырдаалдарда жана өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуда аракеттенүүгө жөндөмдүү аскерлер керек экендиги айкын болуп калды. Ошондуктан биз токтоосуздан аскерлерди кайра уюштурууга кириштик. Өлкөдө кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 2013-2017 жылдардагы туруктуу өргүзүүнүн стратегиясы куралдуу күчтөрдү реформалоону баштоого мүмкүнчүлүк берди. 2014 жылдын 6 февралында өлкөнүн башкы кол башчысынын аскердик башкаруунун жергиликтүү органы куралдуу күчтөрдүн генералдык штабын түзүү тууралуу жарлыгы аскердик жаңылануунун эң биринчи кадамы болуп эсептелет. Аскердик коопсуздукту камсыздоочу күч түзүмдөрүн башкарууну борборлоштуруу белгилүү кыска аралыкта жүзөгө ашырылды. Анын ыкчамдуулугу жогору. Аскерлерди көчүрмө жана мобилизациялык жактан даярдоо системасына бирдиктүү талаптар коюлду. Ыкчам жана көчүрмө даярдык жакшырды. Аскерлерди пайдалануу жана пландоо сапаттык жактан айырмаланды. Аскерлердин башка аскер түзүмдөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн мурдагыдан ийкемдүүрөөк жана натыйжалуураак пайдалана башташты. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактыгы аскерлерин түзүү, куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын реформалоонун кийинки кадамы болуп эсептелет. Ал эми Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы өзүнчө мамлекеттик ведомство статусунан чыгарылып, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын түзүмдүк бөлүнчөсү болуп калды. Ошондой эле аскердик реформалоо аскер тармагындагы ченемдик укуктук базаны андан ары жакшыртууну, армиянын кесиптик деңгээлин көтөрүүнү, аскерлерди заманбап куралдануу жана техникалар менен кайра жабдып чыгууну карайт. Биз эми кай тарапка кантип барышты билебиз. Кыргызстан демократиялык өнүгүү менен укуктук кайрылуулардын жолу менен ишенимдүү, бекем кадамдарын таштоодо. Бүгүнкү күндө Кыргызстан туруктуу экономикасы бар өлкө болуп саналат. Ал эми өлкөнүн куралдуу күчтөрү заманбап чакырыктар менен коркунучтарга каршы турууга жөндөмдүү. 21 күндүн чакырыктарына жана коркунучтарына биз бирдиктүү иш-аракеттерибиз менен жооп бере алабыз. Өткөн жылдарда Кыргызстандын аскерлери эл аралык аскердик ЖКТУнун аттарындагы чек жана бузулбас боордоштук, Шанхай ысматташууларынын калыбы боюнча тынчтык миссиясы машыгууларына активдүү катыша алышты. Биз дүйнөнүн 30га жакын өлкөсү менен өз ара аракетте иштешүүбүз. Өзүбүздүн иш-аракетибизде стратегиялык аскердик өнөктөштүктүн негизги багыттардын бири катары кароо менен буга чейинки жетишилген келишимдердин эки тараптуу жана көп тараптуу аскердик өнөктөштүктүн алкагында өз иш-аракеттерибизди мындан ары да өнүктүрө берүүнү улантабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан аскер кызматчылардын аскердик кызматты өтөө шарттарын жакшыртуу, жашоо турмушунун деңгээлин көтөрүү жана социалдык жактан коргоо боюнча бардык зарыл болгон чаралар көрүлүүдө. Ошентип, президенттин аскер кызматчыларын турак жай менен камсыздоо программасын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн реформалоонун максатында офицерлер жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларга батирлердин ачкычтары тапшырылууда. Ошондой эле аскер кызматчылары жана алардын үй бүлөлөрү үчүн дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш иштери жер-жерлерде дагуулантууда. Бул сыяктуу көңүл көтөрүүлөр жаңылануулардан кийин аскерлердин мындан аркы көчүргөн жөндөмдүүлүктөрүн көтөрүү, армиянын кесиптик чеберчиликтерин арттыруу боюнча учурда бардык шарттар түзүлүүдө деп айтсак болот. Эми аскер кызматчылары өздөрүнүн түздөн-түз иши болгон көчүрмө даярдыкты көтөрүүнүн үстүндө жемиштүү иштей алышат. Куралдуу күчтөр бул мамлекеттин байлыгы экендигин, армия менен элдин жана ата мекендин тагдыры ажырагыс бириктикте экендигин жалпы коомчулуктун түшүнүп калгандыгы өткөн жылдардын негизги жыйынтыгы болуп саналат. Жана эң негизгиси бул жылдарда стратегиялык жана маанилүү тапшырма чечилип, Кыргызстанда аскердик коопсуздуктун ишенимдүү системасы түзүлүп жана иштеп жатат. Бул күндөрдө куралдуу күчтөр тынчтык күндүн эмгекчилерин жана элдин бейбитигин Кыргыз жериндеги туруктуулук менен ынтымакты, ишенимдүү коргойт жана сактайт.
Республикасының құралды күштерінің түзілгендігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиын açık деп жарияланады. Жолдаш Қырғыз Республикасының президенті, құрал күштерінің башқы қолбасшысы, құрметті ардагерлер, бүгінгі салтанаттың қатысушылары, жолдаш әскер қызметкерлері. 25 жыл мұрда республика аймағында жайғашқан Бурдағы Советтер Союзының әскер бөліктерін Қырғыз Республикасының қарамағына алу менен ұлттық әскери ұйымды түзүүгө негіз пайда болгон. Құрал күштер бүгінгі күндө мемлекетибиздин коопсуздугунун башкы тиреги болушу керек. 25 жыл кылым карыткан тарых алдында аз гана убакыт. Бирок Кыргызстандын курал күчтөрү үчүн ал өнүгүүнүн, бутуна туруунун, оор сабак алуучу кыйынчылыктарга толгон 1 жылы 10 жылга тарткан татаал жылдардан болду. Ал эми аскер кызматчылар өлкөнүн аскердик коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын аткарууга жөндөмдүүлүгүн эчен жолу далилдей алышты. Бүгүн биздин армиябыз заман талабына ылайык жаңы коркунучтар менен чакырыктарга жооп кылууга жөндөмдүү. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти, курал күчтөрүнүн башкы колбасчысы Атамбаев Алмазбек Шашеновичке берилет. Yoldaş, ofisörler, generallar, jokerler, serjantlar, raqaşıklar, hurmatlı kurallı güçlerinin ardagerleri, hurmatlı mekendeşler, Kırgız Respublikasının kurallı güçlerinin tüzülgöndüğünün 25 yıldırı menen barınızlarga kutluktayın, barınızlarga çinden solu uzun ömür baktağalarga. Hurmatlı mekendeşler, Kırgız armiyası çeyrek kılımda egemen memleketimiz siyahtı çoğun sınavlardan öttü.
кезінде керек болған құралы жада қалса иімі де жетіспейді. Солай қордықтарға шыдады. Ал эми 90-шы жылдары мамлекет жетекчилери тарабынан Кыргызстанга армиянын эч кереги жок деген ой пикир айтылгандан кийин офицерлердин, аскерлердин шагы такырсыңдар. Мындай да сөз болгон. Кыргызстанга армиянын эч кереги жок деген сөз жетекчилер тарабынан айтылган. Мамлекет баштары тарабынан. Албетте бул улуттук армиянын түптөлүшүнө абдан зор зыян келтирген. Аны саат келгенсип өлкө башчылары армияга керектүү бир топ курал жарактарды, анын ичинде аскер жактарды бит бекер сатып жиберген. Айрымдары азырда бакылдап акыл үйрөтүлгөн. Мындай мамиленин натыйжасын Баткен окуяларында көргөнбүз. Террористтердин чакан тобуна 99 жылы 4623 аскер, 2000 жылы 6675 аскер туруштук көрсөттү. Чакан тобуна. Натыйжада 99 жылы 18 аскер, 2000 жылы 31 аскер шейит болду. Ондогон аскерлер жардар болгон. Генералдар барымта калынган. Бирок өлкө башчыларына бул окуяда сабак болгон эмес. Куралдуу күчтөргө мамиле да өзгөргөн эмес. Ошондуктан армиябыздын дайырдыгы, аскерлерибиздин абалы көп жылдар бою оңолбой келген. Анын оор кесепеттерин 10-чы жылы июнде түштүктөгү Каракашадан өлдүк. Армиябызда тартип жок, башкарып чабал экенин, куралы тартыш экенин көрдүк. Башчылары армияны ойлобой, саясатты ойлогонун да көрдүк. жылы эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына арналган аскердик парадын өткөрөлү десек, билесиздер, ушу эскерген техниканы парадка кантип алып чыгабыз деп офицерлер намыстанды. Баарыбыз намыстанганбыз. Чынында чын эле ошо техниканын айрымдары аянтка чейин жетпей токтоп калган. Аянтка чейин жетпей токтоп калган. Ошондуктан президент болгондон кийин мен үчүн аскердик реформа, кыргыз армиясын бутка тургузуу эң биринчи максаттардын бири болду. Эң биринчи максаттардын бири. Өз армиясын багалбаган эл бөтөн армиясын багат деген сөз бар. Бул азыр учурга да туура келет. Курсагач, курал тартыш, же эски биимити бүтүн болбогон жоокерлер кантип элин жерин коргойт. Айлык аз, үстүндө үй жок болгон офицерлер кантип башкарат. Кантип мекенин коргойт. Эми урматтуу мекендештерим, азыр Кудайга шүгүр, азыр абал башка. Азыр мамлекет аскерлердин күнүмдүк тиричилигин жакшы карап атабыз. Майнасы болобу, турак үйлөрү болобу, курал жарак болобу, ийми болобу, баардыгын биретине келтирип атабыз, жана дагы да келтиребиз. Мына биринчи үй салынып атканда, ачылып атканда бир топ офицерлер, чоңдор да ишенген эмес. Мына азыр жаңы салынган үйлөрдү ачкыч таптырыш өнөкөт болуп калды. Эч кимди таң калтырбайт. Анан билесиздер, убагында
Armiyada barasın degende bizden balдар emez, enetaları cevap oygaş. Baldardı berbeyiz armiyada. Hazır Kırgız armiyasına barıp hizmet eti, bu ardaktı nese olup kaldı. Akırkı yıllar armiyada alıngan prizivniklerden baldarımыздың жауапты білімді болғандардың саны 30%-тан ашты. 30%-тан ашты. Бұл да бір чоң көрсеткіш. Товарищи офицеры и генералы, солдаты, сержанты и прапорщики, уважаемые ветераны вооруженных сил, дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с 25-й годовщиной образования Вооруженных сил Кыргызской Республики. За прошедшие четверть века кыргызская армия вместе со всем народом прошла нелегкий путь. Это были годы формирования нашей государственности, а поэтому здесь было все. От эйфории свободы на начальном этапе до униженного состояния невостребованности, от неверия в будущее до возрождения надежды, от почти полного разочарования и ощущения безысходности до обретения армии в последние годы уверенности в своих силах. Ровно 5 лет назад на торжественном собрании, посвященном 20-й годовщине образования вооруженных сил, я заявил о необходимости коренным образом пересмотреть отношение к армии. Я напомнил слова о том, что народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. И это абсолютно передает суть того, что случится с любым государством, которое не заботится должным образом о своей армии, о своих офицерах и солдатах, об их семьях. Все познается в трудную минуту, и многие здесь ветераны помнят, в каком печальном, ушатанном состоянии оказалась наша армия даже 7 лет назад, во время июньских событий, когда разобщенность войск и командование, и отсутствие единой системы управления вооруженных сил поставили страну на грань катастрофы. И помню, как после этого, 6 лет назад, перед военным парадом 20-й годовщины вооруженных сил, мы все переживали, руководство вооруженных сил переживало, как мы эту раздолбанную технику выведем на парад. И часть техники не дошла даже до площади Алатыря. Это было всего 6 лет назад. И именно поэтому в 2012 году была начата масштабная работа по созданию боеспособных вооруженных сил. И хотя многие тогда не верили в результаты, но мы твердо и уверенно идем к нашей цели. Многого уже достигли, и мы поставленные все задачи, я уверен, с вами выполним. Принята новая военная доктрина. Создан Генеральный штаб как центральное звено единой системы вооруженных сил. В составе ему подчинены сухопутные войска, Национальная гвардия. Хочу напомнить, что в состав Национальной гвардии переданы и внутренние войска МВД. Подчинены Генштабу силы воздушной обороны, Государственная пограничная служба, которая также была выведена из состава ГКМБ и передана вооруженным силам. Бывшее Министерство обороны преобразовано в Госкомитет по делам обороны, который входит тоже в единую систему вооруженных сил Кыргызстана и ведает вопросами обеспечения вооруженных сил, реализации госполитики и осуществляет координацию с другими министерствами и ведомствами Кыргызстана.
И отныне Генеральный штаб является единым центром управления военными подразделениями. Более того, в случае чрезвычайной ситуации в подчинение Генеральному штабу передаются все силовые структуры. Все силовые структуры. ГКНБ, МВД и, конечно же, МЧС. Такого бардака, который был в 2010 году, все силовые структуры Кыргызстана в случае необходимости будут подчиняться Генеральному штабу. И, конечно же, создается современная военная инфраструктура. Впервые за годы независимости мы стали выделять из бюджета финансы на строительство новых военных объектов, пограничных составов, отрядов, воинских частей, на проведение военных учений и обучения. И нам удалось за последние годы радикально приступить к решению самой больной социальной проблемы – строительства жилья для военнослужащих. На сегодняшний день уже завершено строительство 55 крупных и средних объектов жилья. Ведется строительство еще 3-4 объекта. И кроме того, планируется дополнительно построить еще 37 жилых объектов. Потому что офицер, солдат, прапорщик должен знать, что его крыша, его семья будет иметь крышу над головой. Он должен чувствовать себя защищенным. И, конечно же, в разы увеличено жалование военнослужащих. И эти меры позволили нам поднять престиж военной службы. Кроме того, были приняты определенные законы, когда человек, желающий сделать карьеру в определенных сферах, должен отныне обязательно отслужить в рядах вооруженных сил. И сегодня молодые парни сами просятся в армию. Сегодня значительно улучшилось качество призывников. Около 30% призывников сегодня это молодые парни с высшим образованием. Не буду скрывать, чтобы проверить это, я и своего сына отправлял служить. И он отслужил наравне со всеми. И я, как говорится, из первых уст мог всегда узнать, как там, что там. Все больше позитивных отзывов звучит о наших вооруженных сил и от международных экспертов. По результатам учений, международных учений, я часто слышал очень положительные отзывы о тех частях, которые представляли Кыргызстан, которые спокойно доходили своим ходом, например, из Бакена до границы Таджикистана с Афганистаном. И ситуация, конечно же, коренным образом вооруженных сил поменялась. Слава Богу, ситуация совершенно другая. И сегодня, спустя 5 лет после начала военной реформы, я могу официально заявить, реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась. Мы преодолели разобщенность войск и сформировали единую систему жесткого централизованного командования кыргызской армии. Я хотел бы также отметить личный вклад в военную реформу экс-секретаря Совета обороны генерала Табалдиева Усамункова Беркутовича, генерала Орызбаева Борисбека Кудашевича, генерала Алымходжаева Асанбека Тумышбаевича, начальника генерального штаба генерала Дюшенбиева Раимбердиса Дахматовича, секретаря Совета безопасности Макадырова Эмира Курмангазевича. И, конечно, я не смогу здесь всех перечислить, но я хотел бы поблагодарить и многих других офицеров вооруженных сил
за проведенную реформу, за укрепление нашей армии. Громадное вам спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, Кыргызстан – миролюбивое государство, но нам надо всегда помнить, что мирный труд граждан надо защищать. И чтобы защищать свою независимость, наш народ, свои границы, мы должны иметь высокомобильную, хорошо оснащенную армию и надежных, всесторонне подготовленных обученных защитников Отечества. Тем более, что сегодня грань между внутренними и внешними угрозами стирается, и террористы, международные террористы становятся реальной угрозой для всех стран Центральной Азии. И количество людей, подверженных радикальной идеологии, к сожалению, с каждым годом растет, и мы не можем предусмотреть всего. Потому что вы видите, даже такие богатейшие, сильнейшие страны мира, как США, Франция, Англия, Россия, Китай, подвергаются атакам террористов. Обстановка в мире и в регионе непростая. Звучат провокационные прогнозы о возможных войнах за землю и воду. И, к сожалению, пока мы не до конца урегулировали приграничные споры. И еще раз хочу повторять, набирает силу международный терроризм. Да и внутри нашей страны, к сожалению, хватает, открыто сказал, хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нарыться на беде, на межэтнических, на пограничных конфликтах, на кровельне. Вы помните, когда конфликт был очередной с Узбекистаном, некоторые политики, как стрелятники, сразу туда приехали, призывали местное население начать войну. Потом, как сказать, и в такой напряженной обстановке вооруженные силы, наша армия должна быть готова защитить Родину. Должна быть всегда готова защитить Родину. И должна быть всегда готова к любым опасностям. Как извне, так и внутри страны. И, конечно же, правительству, парламенту надо привыкать к тому, что вооруженные силы надо финансировать в достаточном объеме. И правительство, Джоркинеш, не должны экономить на вооруженных силах. И должны всегда выделять все необходимые средства. Как для обеспечения оружия, боеприпасами, как для проведения учений и другого обучения, так и для социальной защиты наших защитников, сотрудников, офицеров, прапорщиков и солдат вооруженных сил. И, естественно, я думаю, что рано еще подводить черту под военной реформой. Она должна быть продолжена, и в этом плане, конечно, есть у нас определенные наработки. Эта работа будет и дальше вести, армия будет и дальше перевооружаться, получать современное оружие. И, конечно же, следует уделить внимание вопросам территориальной обороны, а также авторитарного оборудования территории страны в интересах обороны и безопасности. И, конечно же, правительству необходимо начинать планомерную работу по созданию экономических основ обороноспособности страны. И хочу еще раз повторить, нужно продолжить решение материально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей. И государство должно делать все, чтобы наши военнослужащие были сами социально защищены,
чувствовали себя под крепкой защитой в социальном плане и опекой государства. Поэтому я хочу сказать, что правительство и Йоркмеш уже в бюджете следующего года должны предусмотреть увеличение расходов на вооруженные силы. Потому что, я не буду скрывать, возможно, что мы уже не сможем получать такую мощную помощь, военную помощь, финансовую помощь от наших дружественных стран, от наших союзников. Поэтому нам надо зарабатывать больше самим и самим финансировать приобретение вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии. Самим привыкать финансировать строительство жилья для военнослужащих. Урматтуу үлкендештер, урматтуу жоокерлер, 4,5 айдан кийин 15 октябрда Кыргыз эли жаңы президентти шайлайт. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенди эстеп, президент катары жасаган иштеримди талдап жаткан кезим. Кудайга рахмат. Кудайга рахмат. Өткөн 5-6 жылдын ичинде жараткандын жардамы менен өлкөбүздү, элибизди кыйнап жаткан бир топ көйгөйлүү маселелер чечилди. Кыргыз көчү өзүнүн жолун таап, күндөн күнгө түзөлүп, кең келечекти көздөй баратат. Ошондой эле өткөн жылдардын ичинде өлкөбүздө бир топ болочок ийгиликтердин пайдыбалы да түптөлдү. Айрым жетишкиндиктерди азыр деле айтсак болот. Бул албетте биринчи кезекте өлкөбүздө орногон тынчтык, туруктуулук, элибизде ойгонгон байыркы бабалардын руху күч кубат. Жетишкендиктердин катарына мен Кыргыз армиясын кошот элем. Азыркы Кыргыз армиясын мен жетишкендиктердин катарына кошот элем. 3-4 ай мурда мага генералдык штабтын башчысы генерал Бишембиев келип, иш боюнча 2-3 маселесин айтып, анан негедир толкунданып мага айтты: Алмазбек Шаршанович, бизде эми накта армия бар. Ошол сөздү укканда ачык айтайын, өзүмөн жаш чыгып кетет. Абдан сүйдүм. Анткени мен бул сөздү 2010 жылдын июньнен баштап, качан ушундай сөздү армиянын башчыларынан угам деп эңсеп жүргөм. Сууда эңсеп жүргөм. Анткени ошол Каракашалуу үйүн окуяларында күч органдарынын башчылары мага ачык айтышты. Коомчулар жергебизге кирсе, туруштук бере албайбыз. Туруштук бере албайбыз. Мындай сөз ачык айтайын. Мындай сөз жүрөгүмө бычактай эле тийди. Ошо 10 жылдын июньнен баштап жүрөгүмдө бычактай болуп жүрдү. Акыркы мезгилге чейин. Андан кийин да коомчулар менен мамиле 2-3 жолу кырчыганда армиябыз алсыз дайырдыгы жок деп мага Асанбек Алымкожоев ачык айтты. Ушундай эле сөздөрдөн кийин мына штабтын башчысы Райымберди Дүйшенбиевден дагы угуп аттым ушул жылдары. Анан албетте мына акыркы уккан сөздөр мен үчүн дарыдай болду, суудай болду. Анткени урматтуу менин мекендештер, Кыргыз эли өзүнүн аскерлерин эзелтеден колдобойчу,
koldabaç, emnege. Ankeni askeri güçlü armiyası yok el, kolu çok kişiye var. Kolu çok kişiye var. Özün korgağı var. Özün korgağı var. Yerin korgağı var. Oşandıktan Kırgızlar askerde armiyanın koldabaç. Başçısının kol başçıdır. Elbette şu bir top nerse tıpkı oldu, özgöçö, iyin kargaşası. Oşanduktan men prezidentlikке attanganda, keyin prezidentlik bolup şaylангандан keyin en birinci maksat men üçün nakta armiyany kuruu bolуш. Güçlü, kurallı, güçlerde kuruu bolуш. Kudaya karşı. Neticede 5 yılın içinde kurallı güçler toluk özgürdü. Sanı da özgürdü, sapatı da özgürdü. Kuramı da özgürdü, kuralı da özgürdü, başkarısı da özgürdü. Buna burada kurallı güçler her günge başı çegara hizmeti birisine, Nazgılar Nesine başkasına her kaysı jaka sorağın barmaklarday bolşular. Hazır armiyanın kurallı güçlerinin bari bir jerge başı, enştatka başı, bir muştunday oldu. Armiyamız çakan boydan kaldı. Elbette sanı göbeltti, biroq dagıla çakan boydan kaldı. Biroq açık aytayım, azırkı Kırgız armiyası. Hazırda bizden kurallı güçlerin sanı da, sapatı da öz mekenin korkop kalganlar yetişti. Öz mekenin korkop kalganlar yetişti. Dost memleketlerin yardımı menen armiyamız zaman bak kuralcak menen tolup kamsıdalar da, dağı da kamsıdalar. Elbette al kurallar, biz alvatkan kurallar hakkında kol savuçunumuz. Kol savuçunumuz, korbanı için. Misalı bombardировщиктер bizde çok, gereğine yok. Görevde kol savuğarız. Biroq başka bir jaman menen bir uçak başka taraftan gelse, bizden yerden soğuk etmeydi açık. Hazır bundan mümkünçülüğümüz var. Vurun uçup gelip ağlaganın kılıp ettiler. Anday da olmadı. Karatay ayılını turgan bir ömret, anday olmadı. Bundan narı toxtatavuz da, anday uçaklar gelsin. Armiyanın sapatı da Türk damarından özgürdü, sizlerge aytkanda 30% yoğurttu bölümü. Bunday yaxşı özgürlüler köp, dağı da bolup, men anı bilen. Oşonduktan, hurmatlı menin mekendeşlerim, hurmatlı şu elde turgan ofiserler, generallar, men sizlerge prezident katarı, kol başçı katarı bugün rasmi aytsam bolur. Kırgız elinin hayradan kolu var, hayradan kolu var. Atatürk'ün korgoy turgan, saktay turgan gücü var, armiyası var, asker. Kutluklar. Elbette bu yaxşılık için Kudayga rahmat. Bizden jardamın ayağıgan dost memleketlerge rahmat. Dost memleketlerge rahmat. Uşul zalda oturgan generallarga, ofitserlerge rahmat. Armiyada hizmet ötegen, jana ötep жатқан erjilik jigitlerimizge rahmat. Erjilik jigitlerimizge rahmat. Antkeni çepten erdin jüregi bek degen Kırgız'ın sözü var. Jürek bek bolsa çep turar. Jürek çok bolsa çep urap kalır. Erjilik jigitlerimizge rahmat. Hurmatlı mekendeşlerim, hurmatlı ofitserler, jana generallar, jokerler, serjantlar, jana praporщиктер,
sözümün ayağında sizlerді daha bir yolu bugünkü bayram menen kutluklayın. Daha bir yolu varınızlarga şundan soğuk, uzun ömür, baktı alay kalayın. Jaratkan elimizge, birimdik, jerimizge bereket versin. Yaşasın egemenli Kırgızstan. Kırgız Respublikasının Prezidentinin gramatası. Mekenli korgo, jana aga berilgenlik menen kızmatı milletinin ıyıktırı, jana batırlık kağıda saltlar, Kırgız Respublikasının konstitutsiyasının jana mıyzamdарын ıyık sattoo, Kırgız Respublikasının erkekligin jana egemenligin öz gücün ayabastan korgo, egerde gerek bolsa, janın ayabastığı jönündө ar bir asker kızmatçıga eskertkiç katarı Kırgız Respublikasının kurallı güçlerinin kurgaktagı askerlerine tapşırılar. Kırgız Respublikasının Prezidenti Almazbek Atambayev. Kırgız Respublikasının Prezidentinin жарлыгы Республиканы коргоо жөндөмдүүлүгүн чыңдоого сиңирген эмгеги үчүн ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 25 жылдыгынын урматына сыйлансын. Дак медали менен Камчыбеков Зиябек Бейшебекович, полковник, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын инженерлик башкармалыгынын начальниги. Полковник, 02-626 askerlik bölümünün ştabının начальнигinin орынбасары. Generallik ştabının начальнигinin birinci orunbasarı. Полковник, 99-718 askerlik bölümünün Tarbiye İşleri bölümünün начальниги.
командаландыруу башкармалыгынын начальники. Полковой Акимович Чолонович, полковник, 97-632 askerdик bölgünün komandiri. Korkoo işleri boyunca Mamleketlik Komiteti'nin Oğuz Başkanmalarının mülk bölümünün начальники. Сағынбаев Талабек Алайчиевич, полковник, 02-626 askerdик bölümünün komandirinin orunbasarı. Полковник, Бишкек гарнизонунун аскер коменданты. Президенти Алмазбек Атамбаев. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу аскердик милдетин үлгүлүү аткаргандыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 25 жылдыгын урматына төмөнкү аскер кызматчылары Кыргыз Республикасынын президентинин энчилүү сааты менен сыйлансын. Ажиев Шайлобек Турсунбекович, полковник, Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча Мамлекеттик комитетинин куралдуу башкармалыгынын бөлүмүнүн начальники. Бекбашев Жайлобек Мухтарович, капитан, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын 20